Анжелика, сен чын жүрөгүң менен жардам берип атсаң азаматсың, анан кийин жана шайлоону көздөй аттанып кетпе. Анан жанагындай бул жасап аткан нерсенин баардыгы эле ошол жогорку кеңештин ичине кирип алып, депутат болуп отуруп алгандын максаты болбосун. Болсо анда дегендерге мен айтарым да. Азыр бүгүн канчалаган ыктыярчылар, волонтерлордун баардыгы жөн гана элди куткарыш үчүн, элге жардам бериш үчүн чуркап жүрөт. Каяктагы политика? А эгерде мына ушундай сонун биздин жаштарыбыз ошол ак үйгө барса, депутат болсо, ушундай эле темп менен иштесе, элге пайдасы келет да. 120 депутат азыр 120 башка депутатка алмашкан жатат. Кандай депутаттарга алмашат? Баягылар эле, кайра эле баягылар эле болот, баягылар эле келет. Мен өзүм барбайм, өзүм жеке политикага барбайм. Бирок мына ушул иштеп аткан сонун активист биздин эркек мырзаларыбыз барса, мен колдойм. Ушундайлар барсын, ушундай балдар барсын. Информация, связанная с COVID, теперь автоматическим образом удаляется с Instagram. Только что Instagram сам удалил все мои сторисы. И, возможно, будет удалять все мои видео и фото, посты. Если удалят мой еще аккаунт, я этому не удивлюсь. Поэтому я буду отчеты давать цифрами, лекарства не буду показывать теперь.